Кадамжай районунун Кыргыз-Кышта Калга айыл аймактарында кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Аталган аймакта 2 гектар жерде арпа оруп жыйналды. Жалпысынан Кадамжай районунда 2870 гектарга кылкандуу дан эгиндери себилген. Адистер арпа гектарынан 35 центнерден алынып жатканын айтышат. Быйылкы жылы түшүм гектарынан 28 центнерден алынган. Ал эми Хальмион айыл аймагында оруп жыйноо иштери башталуу алдында турат. Дыйкандар кылкандуу дан эгиндеринен быйыл жакшы түшүм алууну күтүп жатат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерлер мындан 27 жыл мурда какырап жаткан ээн тала болгон. Бүгүнкү күндө бул жай 1993 жылдан тартып Сапар кичи ишканасы тарабынан өздөштүрүлүп, азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында мына быйылкы жылы 4 гектар жерге буудай эгилген. Саналуу убакыттан кийин бул буудайларды оруп жыюу жумуштары колго алынат. Ташбалта Эргешев 65 жашта. Ал элдин азык-түлүк коопсуздугун ойлоп эрте жазда 4 гектар жерге өрөөн сепкен. Эми будайым Кудайга шүгүр жакшы, жерди өздөшүрүп 1992-93 жылдары өздөшүргөн бул жерди. Ушул өздөшүрүп, ушул жерди быйылкы жылы мына 4 гектар будайды эктим. Будайым Кудайым урса жакшы, себеби бул будай Казакстан Наз деген сорт экен. Экинчи репродукция. Бул эмеден семхоздон алдым бул будайды. Кудайдан тилеп турам, Кудайым жакшы болсо, Кудайым буйрса, бул эмеден бул будайымды. Где-то 40 центнерден алам деген үмүтүм бар. Буудайдын Наз деген сортунун түшүмдүүлүгү жакшы болот. Адистердин айтымында нан жасоодо да бул буудай абдан пайдалуу. Тандап жүрүп алдым. Наз деген буудай, Казакстандын будайы бул. Келген деп айтса, экинчи репродукция бул. Клекониясы 25тен жогору. Клекониясы 25тен жогору болгондон кийин бул нан болумдуу да, нанга өтө жакшы. Ошого жараша будай да бул. Атак будайымды мисалы үчүн келип семхоздон анча-мынча бу жерден келип туруп биздин мына Акимов, Имаров Алгынбай Төралиевич мындан жолдон өткөндө токтоп, мага мындай бир жакшы кеңештерин берип, айыл өкмөтү баш Бегимов Камал алдагы кеңешин берип, булардын илгерки мурункудай эмес да, мурун илгери коркутчу эди. Эч бир мемеге жардам берчү эмес эди. Азыр булар колдоо көрсөткөнү өтө жакшы жыйынтык берип атат. Жыл сайын Баткен облусунун Кыргыз-Кышта, Калга, Хальмион айыл аймактарынын климаты ысык келгендиктен аталган аймактарда облуста эле эмес республика боюнча оруп жыйноо иштери биринчилерден болуп башталат. Негизи Баткен облусунда 2020 жылдын түшүмү үчүн 20.702 гектарга кылкандуу дан эгиндери эгилген. Анын 7.902 гектары буудай болсо, 12.797 гектары арпа. Себилген үрөөндөн мол түшүм алынары күтүлүүдө. Каныш Аяшимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.